Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аткарганга оңой болгон, тилге өтө жеңил болгон, бирок Аллах Тааланын астында чоң сооптор убада кылынган амал бул зикир Аллахты эстөө болуп эсептелет. Аллах Таала ыйык Куранда силер Аллахты зикир кылып эстесеңер, Аллах Таала силерди дагы эстейт деп айтат. Ал эми дагы бир аятта Аллахты эстөө менен, зикир кылуу менен жүрөктөр эс алат деп айткан. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде айтат: кимде ким багымдат намазын окуп туруп, багымдат намазынан кийин эч жакка кетпей, эч нерсеге алаксыбай, күн чыкканга чейин Аллахты эстеп зикир кылса, жана күн чыккан учурда ишрок намазын, 2 рекет намазын окуса, анда ал адамга толук ажылыктын жана умранын сообу жазылат деп айтат. Ал эми башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: кимде ким эртең менен жана кечинде Субханаллахи ва бихамдих деген зикирди 100 жолдан айтып тура турган болсо, анын күнөөсү деңиздин көбүгүндөй болсо дагы кечирилет деп айткан. Деги эле аалымдар айтат, зикирлердин ар бири, зикирлердин субханаллах, алхамдулиллах, Аллаху акбар деп ар бир Аллахты эстөө биздин күнөөлөрүбүздүн кечирилиштигине сөзсүз түрдө себеп болот жана Аллахтын астында чоң сооптор убадаланган амал болуп эсептелет.